Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Мындайда Израилдин армиясында кыздар дагы, балдар, эркектери дагы, айымдары дагы мындай эметишет служат да, поэтому мен буну туура көрөм, туура эле маселе көтөрүлүп атат да, коллегамды да колдойм. И айтсаңыздар, аскер прокуратурасында көптөгөн комитет солдатских матерей деген бар экен, суицидтер боюнча көптөгөн арыздар, анан көптөгөн иштер жатат, ошолор чечилбей атат деген жалобалар менен, арыздар менен бизге энелер кайрылып атат да. Ошол боюнча комментарийиңиз барбы? Элвира Жалалбековна, суицидтер бул тилекке каршы өтө кайгылуу маселе болуп атат. 17-16 жылдары мындай фактылар болгон. Мисалы 18 жылда мындай бир да факт катталган эмес, бирок буга чейинки ошол суицид болобу жана башка иштер кароо боюнча биз тараптан, куралдуу күчтөрү тараптан, коргоо иштери боюнча комитети, генералдык штаб өзүнүн иликтөө иштерин, өзүнүн предварительный расследованияларын бардык материалдарды сөзсүз түрдө аскердик прокуратура өткөрүлүп берет. Буга чейин мисалы сиз айтып аткан комитет солдатских матерей менен биргеликте национальный центр пыток мына жакын арада эле бир 2-3 ай болду окшойт, бир атайын да жыйналыш болгон, аскер прокуратурасынын өкүлдөрү да катышкан. Ошол жерде да бул маселенин баары көтөрүлгөн. Бул жерде биздин компетенция эмес экен, аскер прокуратурасы карап бериш керек да. Мен бул маселени көтөргөн себебим мага деген, сиз жакшы билет болуш керексиздер, маркум Карагулов Нурсултандын 97-жылкы көз өткөттөр, ошол жигитибиздин энеси менен атасы кат жазып, аскер прокуратурасында арызыбызды сүйрөп жатышат, ар эмес же бери эмес болбой, суицид эмес, өзүнө кол салган эмес, өлтүрүлгөн деген ошондой мындай шектер бар экен, ошо менен кайрылып атабыз, ишибизди мындай чоюп атышат деп арыз менен жазышты да. Ошону силер көзөмөлгө алып, мындай аягына чейин чыгарганы же бүтүрүп бербейсиздерби? Канча 2015 жылдан бери, 4 жылдан бери ата энеси куурап, же ар эмес же бери эмес переписка болуп жака бияка сүйрөлүп жүрүштүр да. Сиздин сурооңузду эске алабыз, кагаз түрүндө жооп беребиз. Аскери прокуратурасы менен биргеликте бир жоопту беребиз сизерге. Анан дагы бир мындай сунушпу билбейм, армияда деген, Израилдин армиясында бул дүйнө жүзүндө эң күчтүү армиялардын бири да. Аякта деген кадимкиде жумушка барганда эле понедельниктен 5-күнгө чейин барышат, ишемби, жекшемби күнү үйлөрүнө чыгууга уруксат бар. Бизде эмнеге андай практика жок? Биздин куралдуу күчтөрүндө деле кадимкидей эле иш тартиби, күн тартиби бекитилген, мыйзам негизинде, план негизинде бардыгы бекитилген, ал жерде бардыгы көрсөтүлгөн. Бирок ошону менен бирге биздин өзүбүздүн жакшы билесиздер, устав боюнча аскер кызматчылардын мөөнөтү чектелген эмес. Эгерде күчүрмөн даярдыкка байланыштуу, мобилизациялык даярдыкка даярдоого байланыштуу жана башка наряд, караул кызматтарында суббота, базар эч кандай эме каралбайт. Эгерде кызматкер өзүнүн көрсөтүлгөн күн тартибинде көрсөтүлгөн графигинде өзүнүн кызматын аткара албай атса, ал сөзсүз түрдө аягына чыгарып кызматын, анан кийин кетиш керек. Аскердик кызматты бирок биз мына башкаруу органдарында, штабтарда аял кызматкерлери суббота, базар күндөрү иштешпейт. Биз аларга мүмкүнчүлүк беребиз. Аял айымдарга, аскер кызматкерлерине. Анткени алардын өздөрүнүн үй бүлөлүк шарттары бар, аны түшүнүккө алабыз дейм. Ошол мүмкүн суицид жаш балдар барып алып, мурда деген Совет Союзунда кичине мындай жестче болчу да, дисциплиначы. Бүгүнкү күндө мына бул менен постоянно күрөшүү болуп атат, түшүнүктүү иштер болуп атат. Аскер прокуратурасы тарабынан да келип өздөрүнүн түшүндүрүү иштерин өткөзүшөт. Биздин мына ошол эле башка неправительственный организацияларга келип өздөрүнүн иштерин өткөрүшөт. Бүт эмелердин баарын түзүп беребиз. Мына мисалы мурдага караганда аскер бөлүктөрдө өзүңүздөрдө эле маалымат бар, шарттар абдан жогорку деңгээлде көтөрүлгөн азыр. Камсыздоо маселеси дагы, вещевой, продовольственный бардык жагынан. Мурдага караганда. Мына айлык маянасында контрактниктерге биз 30%га көбөйттүк. Мына быйыл эле болду, былтыр болду. Анда 18 жылда суицидтер жок деп атасыздар. 18 жылы биздин маалымат боюнча бир да факт катталган эмес, суицид боюнча. Хорошо, рахмат. Урматтуу Мухаммедкалый Жөкеевич, азыр эми сиздерди жакшы иштеп атсаңыздар дагы, жаман иштеп атсаңыздар деле ачуу, таттуу сөздөр айтылат. Чындык айтылат.
Парламент колдоп атат, президентибиз колдоп атат. Анан биз көргөнбүз. Жылына бирден премьер-министрди алмаштырып көргөнбүз. Андан деле мүйүз чыгып кеткен жок. Оңолуп кеткен жок. Сиз үзүлгөндү, чачылганды жыйнагыча эле жарым жыл өтүп кеткен. Эми жакшылап иштеңиз деп биз сиздерге суроолорду берели. Ага таарынбаңыз. Мына коопсуздук шаарды өткөрдүк. Жабырлангандар 44%ке азайды, бузуулар, тартип бузуулар 37%ке азайды. Жакында төлөбөй койгондор 70% болот. Жаңы башталды. Минимальный зарплата канча бүгүнкү күндө өлкөбүздө? Значит, минимальная у нас прожиточный минимум становится 4792 сомма, а средняя заработная плата в 2018 году составила 16218 сом. Там написано номинальная заработная плата, а не средняя. Среднемесячная Вы давайте так, не надо хитро писать. Прописали, например, номинальная заработная плата 16 тысяч. Мы тоже читать умеем. Ошон үчүн штрафтарды, айыппулдарды кайта карашыбыз керек. Мен айтпайм, болбосун деп, болуш керек. Бирок социальный жашообузда карашыбыз керек. Бул бир маселе. Кийинки маселе аймактарды өнүктүрүү боюнча. Өкмөттүн ичинде жана трансформацияга аябай көңүл кошполуп атат. Же жоопкерчиликтен качып атабы билбейм. Мына Суу Самырда агротех компания 10 гектар жер сурап, элдин баары суранып кат жазып атат. Бүгүнкү чейин өкмөттө токтоп турат. Губернатор токтотот 1 жылдап. Андан тышкары Карабалтада ипподром. Жунда өздөрү өгөртүп макул каржылап берели деген өкмөттө жатат. Айтып атат тажадык. Анан кантип өнүгөбүз? Эч ким иштегиси келбесе. Мен мындай эле фактыларды айтайын. Тоо кен тармагы локомотив экономика деп коебуз, стратегия жок. Бүгүнкү чейин. Промышленность өндүрүштү айтабыз, стратегия ведения жок. Мухаммед Жокеевич, катуураак айтыңыз баарына. Андан тышкары, мына ЧПС 3 жылдан бери кат жазып атат. Азыр объезднойдун ылдый жагында конуштар предел, электроэнергия муктаж. 110 подстанция салам деп 20 сотук жерди бөлдүрө албай жүрөт. Ипподром жанына салам деп мэрия менен 20 сотук жер ала албай атат. Өкмөт бири-бириңерге тоскоолдук кылбай, бут тоспой жоопкерчилик салып иштеш керек да. Эмне үчүн мындай маселелер чечилбейт? Мынакей Фугиде 115 ишкана банкротко келип атат. 10 секунд кошуп же берип коесузбу фракцияныкынан бир 2 мегадыр 2 минут. Комитет төрагасы катары иши кылыш. 2 минут. 2 минут. Чоң рахмат. Мына ушундай маселелерди мен айткым келет да, мына 115 ишкана банкротко келип атат. Пансионаттар. Эмне деген пансионаттар бар? Эмне кармап атасыңар аны? Прибыль бербесе, жайында барсаңыз эл батпайт. Бирок прибыль жок, доход жок. Мамлекет кармап отурабыз, же сата албайбыз, же доверительный управленияга бере албайбыз. Андан тышкары мына Тоо кен тармагында бизде айтып атабыз, стратегиялык конкурстун объектилер бар. Мухаммед Жокеевич. Тоголок, Туюк Каргаша, Кутисай, Калисай. Эмне үчүн аны конкурска алып чыкпайбыз? Качан алып чыгабыз? Ким айтат? Кожобек Жашибек. Пока ушу суроолорго жооп берсеңиздер. Бул стратегия боюнча биз развитие города башыбыз иштеп чыктык. 15 майга чейин сунуштайбыз. Өндүрүш стратегия боюнча бул иш болуп атат ЮНИДА боюнча. Аны деле буюрса чыгарабыз жакын арада. Конкурс аукциондор боюнча Тоголок сиз айткандай Жаңгар Таянча жана Тегене Шахный, Сүлүкта, Туюк Каргаша, Каракече, Кутисай 2, Калисайды азыр документтерди даярдап туруп, где-то июнь-июльдарга чыгарабыз деп атабыз ушул аукциондорго, конкурсторго. Биз ушундай эле сөздөрдү угуп келатабыз да чыгарабыз деп атабыз. Бак күмөндөр айткан илгери Дүлөй. Айтасың,
айтасың, бирок жоогун укпай эле келе бересиң депчи. Ошон үчүн биз жоогун тагуу калды. Баланчада чыгарабыз дегенден чыгарыш керек. Макул кылабыз дейт, бирок кылынбайт. Анан активтерди баалоо боюнча, оценка боюнча Мухаммед Жокевич. Бул көптөн бери келатат. 2016 жылы 1 миллион 800 миң доллар бөлүнгөн энергия секторга. Муну да бүтүрүш керек. Бул боюнча да айтып атабыз. Жок, жооп берип коеюнбу? Фонд көзөмөчтө. 115 ишкана боюнча айттыңыз, бизде 106 ишкана өзү. Ат чөтүңөрдөгүн айтып атам мен. Жок, 106 ишкана бизде мамлекеттик эмеде регистрацияны өткөн. Былтыркыга караганда былтыр 2 миллиард 717 түшкөн мамлекеттик бюджетке. Азыр 3 миллиард 760 түштү 2018-ден эмеси менен эсеби менен. Инвентаризация боюнча, энергия сектор боюнча ал договор бар бизде. АБР грант берген. Ал инвентаризация полностью азыр бүтүлдү. Сплошной инвентаризацияда коебуз. Азыр переоценкасы да бүтүп атат. Переоценкасы аудит болгондон кийин анан суммасын чыгарабыз. Бирок иш бүттү фактически. Жана штрафтар боюнча, кайта кароо боюнча жооп алып алсам жакшы болот эле. Кожобек Чачыбекович. Азайтуу эле боюнча мен айткан жокмун. Кожобек Чачыбекович, ал сиздер колдоп кабыл алып берген мыйзам менен иштеп атат да. Жок, практикада гана айтып атам. Ушуну практикада элден түшкөн арыздарды айтып атам. Мен муну чогуу карайлы, сунуш берип. Анан акыркы суроом Мухаммед Жокевич, мейли чогуу карайлы аны. Бул улутташтырылган борбор бар, караван центр деген. Ошол жерден арыз келген эле. Мен арызды жибергем, Замир Мырзаевке жибергем. Кат жок. Жанакы электро порталга коебуз деп, а жерде 216 бутик бар экен. Алар өздөрү курган экен. Эми ошолорду коркунуч туудурбай бир кат менен жооп берип койсоңуздар жакшы болот эле. Мага бир кат келип түштү, аны териштирип атабыз. Жанагы ичиндеги эли мурун соода кылгандарды ишке чыгаруу боюнча аракет кылып болгон экен, аны мен карап атам азыр. Трансформация маселеси боюнча жанагы сиз айткан, ачык айтканыңызга рахмат. Муну карап чечебиз. Эгерде жанагындай бут тозуп же туура эмес кылып аткан болсо, аны чараны колдонобуз.